Ушундай тушоо тойдон кыскача бир үзүндү көрдүк достор. Ал эми ушу тушоо тойдо албетте дасторкондун үстү ар дайым жайнап, таттууларга толук турушу керек. Мына ушул жагында дагы жеке ишкерчилик менен алектенип келген бизде кийинки коногубуз бар. Ниматилла кызы Гүлнора, Синабум навайканасынын жетекчиси. Саламатсызбы? Саламатсызбы Гүлнора, кутман таң сизге. Куш келипсиз. Көргөнүңүзгө абдан кубанычтабыз. Бул жака таттуулардын бир нече түрүн алып келген экенсиз. Ушулар жөнүндө бүгүн сөз кылалы. Негизи баягы ушул навайкананы Синабум аталышы менен кантип ачтыңыз эле, кантип баштадыңыз эле? Мынакей көрүп турабыз, өзүңүз деле аябай жаш кыз экенсиз, бирок ошого карабастан жакшы жумуш алып барып атасыз. Кантип башталды эле бардыгы? Башталышы негизи мындай бир бизнес ачкым келди да. Анан ал бир-эки идея болду башында. Бирок ал идеяларды реализовать этиш үчүн каражат керек болчу. Анан инвестор издедим. Инвестор издеш аябай кыйын экен. Таппагандыктан бир жарым жылча жүрдүм. Анан таппагандыктан өзүмдүн каражатым жок болгондуктан ойлодум, өзүмдүн ресурстарымды колдонушум керек. Это колпут куриные мозги, как говорится. Вот, и ошон ойлондум, эмне кылса болот, кандай эмне жасаса болот. Анан в общем, начала искать продукты. Бишкекте жок нерсени издеп баштадым. Кандай эмне кылса болот экен. Анан ар демени жасап көрө бердим. Өзү негизи анча деле кулинарга окуган эмесмин, анча деле жашашты билбейт элем. Бирок эми азыр интернетте эмнеси жок, бүт баары бар. Ошо интернеттен карап эле, там даже видеолор киргизип койгон, кантип жасаш керек көрсөтүпчү. Анан ошолордон эле үйрөнүп эле эметтим. Анан бул Синабумдарга чейин дагы бир нече башка нерселер болгон, башка продукттар жасап көргөн. Анан бирок алар тез бузулгандыктан болбоду. Анан ошо Синабумду жасап үйрөндүм, жакшы болду, жакындарыма жакты. И ойлодум, ушул болот дедим. Анан страница, Инстаграмда страница ачып койгом. Анан ошо заказ принимать этип баштадым. И жакшы болду, адамдарга жакты. Анан ошентип эле башталды жумуш. Кийин бир 2 ай үйдө жасадым. Үйдөн эле жасап на заказ. Анан 2 айдан кийин уже жакшы иш жүрүштү, да, киреше болду. Суроо талаптар жакшы эле болуп атабы? Аябай жакшы эле, жакшы. Адамдарга жагат, кайра келишет. Социалдык тармактарда дагы ачсаң эле, бүгүн мен деген Синабум жедим, эрте доставка кылышат экен, эрте жеткизишет экен деп аябай көп угуп калабыз, көрүп калабыз, азаматсыз. Анан ошо пекарня ачтым, эме, навайкана. Жакында эле 1 ай болду ачканыма. Демек, биз чакан бизнесиңиз күндөн-күндөн кеңейип келатат. Да, кудай. Азаматсыз, ошондой кылышыңыз керек. Ал эми бул жакта биз көрүп турган ушу бир белгилүү конфеттер кызыл ала. Ошол нерсени кошуп туруп бул эмне? Кекспи же? ММДСпи бул, Синабум деп коебуз, бул булочкалар, могу булочка. Азыркы убакта 8 түрү бар. Силерге 6 түрүн алып келдим. Бул шоколадный микс, классический с белым шоколадом и с яблоками дегенчи. Жаңак менен жаңактар көрүп атам. Жаңак да, жаңак бар. Жакын арада эмес, жакында печенье кошуп койдум. ММДМС менен. Ошо жакшынаак экен, мага жакты, клиенттериме да жакты, менюда кошуп койгом. Биз жакты деп айта албайбыз, биз жейлик, биз дейбиз. Келе кой, ости. Жок, сен биринчи ости дияз. Бисмилля. Ости, анан кийин. Самое главное, булочкадан жеп көрүңүздөр. Анткени мындай булочканы жей элексиздер деп ойлойм. Бишкекте монтип жеп көрө эле, акырын. Алар жумшак, мынтип эмет кесе бересиз, кашык менен эле. Бул деген шоколад менен кошулган. Жок, бул миксти жеп атасыз. Ичинде баардыгы кошулган. Шоколад, корица и жаңгак бар. Баары бар. Негизи Синабум бул корицадан жана шоколаддан жасалган. Жок, негизи cinnamon roll деп коет англисче. Булочка с корицей, да, иначе говоря, да, то есть cinnamon корица. А менин булочкаларым Синабум дегенде бул корица дегенди не означает, өзү негизи чем названиясында смысл син, вот это слово син означает грех. Гүнөө грех. Гүнөбум. Грех, да. Ну, то есть такое греховные булочки, они очень калорийные. Вот, ошондуктан кыздарыбызды семиртет. Да. Ошон үчүн гүнөлүү, бирок бум болсун деп мен ушундай ниет менен неме кылгам.
бум деп көтөрүлсүн, баардыгы билсин деп, э? Синабум, да, ушундай кылып. Жакшы түшүндүрмө берип өттүңүз, чоң рахмат. Негизи ушул нерселердин рецепттерин дагы улам ар нерселерди кошуп жасап аткан экенсиз. Ошондо идеялар кандай учурларда келип калат? Идея ар кандай. Башында өзү негизи классический булочка бул корица менен, сиз туура айттыңыз. Анан дальше уже импровизация идет да, там шоколад менен можно же сделать. Өзүм шоколад жактыргандыктан жасап көрдүм, жакты, коштум. Дан клиенттер өздөрү сурап калышат. Жаңа кошуп көрбөйсүзбү? Сунуштап. Да, сунуштап калат. Там мармелад кошуп көрбөйсүзбү? Тигиндей кошуп көрбөйсүзбү? Өздөрү айтып калышат клиенттерчи. Аларды угуп эле, да, эметип көрүш керек. Кошуп көрүш керек. Кандай болот? Анан жасап көрөм, болсо кетет ошо кошулуп калат. Азаматсыз. Негизи сиз өзүңүзгө эмне жакса ошол нерселерди кылыңыз. Себеби дегенде сизге жаккан, сизге окшогон адамдар дагы көп да. Көрсө ар бир адам ушундай бир нерсе ойлоп чыгарууда өзүмө ушул нерсе жагат беле деген суроону бериш керек экен. Эгер ооба жагат деген суроо жооп болсо, албетте жасаса ушундай ийгиликке жетет. Кошуласыз да? Кошулам. Чоң рахмат. Келип сонун маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Чыгармачылык эргүүлөр болсун. Ушундай таттууларды, тушотойлорду, негизи эле бардык тойлордун түрлөрүндө элге тартуулап, элдин маанайын көтөрүп жүрөбүз. Рахмат, сизге да рахмат. Чоң рахмат, ийгилик. Чоң рахмат. Келип туруңуз. Урматтуу достор, биз тушотой тууралуу дагы бир материалды көрөлү. Кантип канча жаштан баштап майрамдалат. Андан кийин ушул суроого жооп алгандан кийин кайрадан жолугуп, ушул жактан кийинки маегибизди улантабыз жана конокторубуз менен тааныштырабыз. Көрүшөбүз.